Битбоксинг башкача айтканда музыкалык композицияны оозу менен аткаруу эң алгач 1980-жылы Нью-Йоркто пайда болуп, бүткүл дүйнөгө тарай баштаган. Башкача айтканда бул хип-хоптун аккомпанементи катары каралып, кийин өзүнчө жанр катары бөлүнүп чыккан. Ал эми битбоксинг учурда Кыргызстанда жаңыдан телчигүү маалында десек болот. Анда кененирээк сөз кылабыз. Аман Токтобаев мындан 2 жыл мурун битбоксингке кызыгып, интернеттеги видеолор аркылуу өз алдынча үйрөнө баштайт. Тынымсыз эмгектин жана изденүүнүн натыйжасында X-Factor долбооруна катышып, финалист болгон. Өзгөрүү болгон жерде алдыга жылуу бар демекчи, битбоксингти мыкты деңгээлде өздөштүрүп алган соң, комуздун коштоосунда аткарып көрүүнү чечип, жаңы чыгармаларды жарата баштайт. Комуз менен битбоксингти айкалыштыруу бир топ чеберчиликти жана кылдаттыкты талап кылаарын айтат. Ар кандай концерттерге чыгып калам, тойлорго чыгып калам, конкурстарга катышам. Биздин экинчи каарманыбыз Сапарбек уулу Дөөлөтбек денесинин ар бир бөлүгүн кыймылга келтирип, өзүнчө бөлүп көрсөтүп, ийил жээктиги менен өзгөчөлөнүп турат. Кичинекей кезинен эле бийге аралашып, бирок башкалардан айырмаланып, кабырга бийин бийлейт. Билесем, көп эле таң калат, үйдөгүлөр да таң калат кээде. Биринчи бирөөдөн көргөм да, бир байкемден көргөм. Ошону мен кыла алсам керек деп, ошодон бери аракет кылам. Кытай мамлекетиндеги X-Factor долбоорунда финалист болуп дайындалган. Биринчи турдан өтүп, буюрса май айынын аягында ушул Дөөлөтбек менен Аманды биз дагы экинчи турга алып баратам мен даярдап. Ар бир адам өзгөчө уникалдуулукка ээ. Биздин бүгүнкү каармандарыбыз ушуну менен эле чектелбестен, дагы көптөгөн бийиктиктерди багындыруу үчүн талыкпаган эмгектин үстүндө. Миргүл Жеңишова, Тимур Кожомжаров, Замана студиясы.